депутат кесиптешим Рыскелди Момбеков экөөбүз өткөн жума күнү Агордо ТЭЦ 2 жаңы конушунун тургундары менен жолугушуп келдик. Ал жерде мына кыш ызгарга карабай 1000ге жакын адам көчөгө чогулуп, бизге ошол проблемасындай даттанышты. Бул маселени азыр төрага Дастан Арысбекович да белгилеп өттү. Буга чейин алардын маселесин чечүүнүн жолун Өмүрбек Текебаев дагы сунуштаган, бирок аягына чыгарбай соттоп коюшту. Азыр мына кесиптешибиз Алмамбет Насырханович дагы айтып жүрөт. Ушул Агордо ТЭЦ 2 конушунун жашоочулары мамлекеттин, мэриянын катасынын мындай азабын тартып атышат. Аларга 2005 жылы мына менин колумда документтер турат. Лен райондук администрациясынын чечими менен жер тилкелери бөлүнгөн. Бирок азыр мына жакында мыйзамдаштырыла турган 7000 участоктун катарына алар дагы кирбей калыптыр. Ушундай эле конуштар мына Дордой жакта дагы бар. Агордо ТЭЦ 2 жаңы конушунда конкреттүү өкмөт мындай чечкиндүү кадамга барып чечип бериш керек. Анткени ал жерде 7000ге жакын адам жашайт. Алардын тагдырына мамлекет дагы өзгөчө өкмөт мындай кайдыгер болгону туура эмес. Алардын акыркы үмүтү мына биздин жогорку кеңеште болуп атат. Ошон үчүн кышы жайын дебей ак үйдүн алдына чыккан, митингге чыккан адамдардын 80%-ын байкасаңар ушул жаңы конуштардагы биздин жарандар. Өзгөчө мына 2011 жылы президенттик шайлоонун алдында айрым талапкерлер ал жерге керек болсо көп кубаттуу үй куруп беребиз дешкен. Бул жерде жанагы мигранттардын өкмөт акчасын гана санагандай жаңы конуштардын тургундарын дагы биз ошол шайлоо алдында гана эстеп калып атабыз. Биз мындай болбош керек деп ойлойм. Ал жердеги маселени чечүүнүн жолу ошол жердеги азыр иштебей турган ТЭЦти башка жака көчүрүш керек, же болбосо элге зыянын тийбей турган ыкмада пайдаланууга бериш керек ошол жердеги ТЭЦти. Ошол аркылуу биз маселени чечсек болот. Анткени азыр алар өзүнүн өлкөсүндө, өзүнүн үйүндө мыйзамсыз жашап атышат. Алардын баарын биз мынтип ара жолдо таштап, жоопкерчиликти алгандан коркпош керек. Бир өкмөт келип эми мен чечпейм, эптеп менин мөөнөтүм бүтүп кетсе, кийинки өкмөт башы чечсин деген мындай кайдыгер мамиле менимче жарабайт. Ошон үчүн урматтуу Ашырбек Мойдонович, сиз ошо өкмөттүн жетекчисине жеткирип, мына жакында дагы карала турган жогорку кеңештеги мыйзамдарга, өкмөт алып келчү мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүнү киргизип, бул маселени чечип бербесек болбойт. Чоң рахмат.